Саламатсыздарбы урматтуу кыргыз элим, мен көрүүчүлөрүм. Силердин каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Жана ошо бүгүнкү күнү ошо сүйлөй турган темабыз, видеобуз бул деген Латын Америкасында, Түштүк Америкасында болуп аткан кызыктуу нерселер. Бул деген Хавьер Милей боюнча кичине сөз айтып кетмекчимин да. Хавьер Милей бул деген австриялык экономикалык мектебинин ушундай кандайдыр бир мындай жактоочусу дагы тараптери да. Негизи ушул Аргентина деген ушул мафиялык мамлекеттерге кол урушуна согуш жарыялады деген темабыз бүгүн. Анан эң негизгиси бүгүнкү күнү баягы ушул австриялык экономисттердин айтканы боюнча, австриялык мектеби дейт, Австрияда жайгашкан эмес, Австриядан чыккан окумуштуулар, экономисттер ушул мектепти жайылтышкан. Алардын ичинде Мюррей Ротбард, Людвиг фон Мизес. Анан ушул либертариандык экономисттердин сөзү боюнча, ой пикири боюнча кейнсиандык экономикалык модель бүгүнкү күнү бул деген бүт өлкөлөр бүгүнкү кейнсиандык экономикалык модельде иштешет. Булар деген баягы мамлекет баарын регуляция кылыш керек, учурда мамлекет баардык ишканаларды жаратыш керек, мамлекет социалдык системаны колуна алыш керек, пенсияны колуна алыш керек, баарын адамдын ар бир жашаган, дем алып атканын, чүчкүргөнүн дагы мамлекет ушул байкаш керек, мамлекет башкарыш керек деген ушундай нерсе да. Анан экономиканы баягы ар кандай башкарса болот, экономиканы өстүрсө болот, түшүрсө болот, ушундай мамлекеттик атайын соккулар менен, ушундай башкаруулар менен деп кейнсиандык экономикалык модельди ушинтип ойлошот да көп учурунда. Биз болсо кичине башкача ойлойбуз. Анан азыркы ошо австриялык экономисттердин айтуусу боюнча, азыркы модельдеги мамлекеттер дайыма ошо мафиялык структурадан келип чыккан да. Мурун эгерде мамлекет түзүлүп атканда, эгерде бандиттер келип, каракчылар карактап кеткенде элдер, бир каракчылар келип туруп калып, анан күн сайын карактап баштаган элди, күн сайын карактап баштагандан кийин ошол уюм мамлекетке айланып кетти деп айтат да. Анан күнүмдүк каракчылар, анан убактылуу каракчылар деп аталат да. Убактылуу каракчылар бул деген баягы анык каракчылар, күнүмдүк каракчылар бул мамлекет деп анан ушул экономисттер айтышат да. Ошол үчүн мамлекеттик азыркы система бул деген чоң салык салуу, коопсуздук суроолорун чечпей, тескерисинче мамлекеттик бийликти ушул баягы товар катары сатуу жана мамлекеттик бийлик аркылуу менен күчкө салып туруп баягы өзүнө байлык издөө, бул нерселер абдан коррупцияны күчөтө турган нерсе жана дайыма мафиялык структураларды акырында мамлекетке алып келчү нерсе деп айтылат да. Дүйнө жүзү боюнча ушул нерсе болуп атат. Анан ушул Аргентинаны карайлы. Аргентинада эмне болуп кетти да, мисалы үчүн Аргентина бул деген аябай окумуш өлкө болчу, алар бай болчу. Анан бүгүнкү күнү калкы ушул 40 миллион, 46 миллион адамдан ашат. 32-нчи дүйнө жүзү боюнча. Жыштыгы ар бир 16 километрде бир адам. Мындайдан айтканда, жалпысынан 1 триллионго чейин экономикасы бар. Бул деген Орусиянын экономикасына барабар болуп калышы ыктымал. Анан жан башына ИДПС, ички дүң продукциясы 23 миң доллар. Бул деген бизден бай, биздики 1276 доллар болуп келсе, көп жылдан бери аларда 23 миң доллар бир киши башына да. Анан бардыгы ушул негизи ВВП эгерде байкасак 408 миллиардка чейин жетет. Анан жан башына эгерде мындай карасак, ошо акыркы түшүп баягы абалдан кийин түшүп кеткен цифралар 9 миң долларга түшүп кеткен, бирок ошо менен болсо да биздикинин баары бир көбүрөөк да. Аргентина ушул мамлекет. Аргентинанын ушул аябай мындай чоң эсине калган президенти Хуан Перон болгон 1973 жылы. Бул деген перонизм дегенди жасаган. Перон анан өлүп калгандан кийин анын экинчи, үчүнчү аялы ушул Мария Эстелла Мартинес де Перон бийликке келет дагы. Анан перонисттер ушул системаны пайдаланышат. Перонизм деген идеология айланып кетет. Алар бүт ишканаларды, жеке ишканаларды жана эл аралык келген инвесторлор куйрук берген ишканаларды улутташтыруу, социалдаштыруу, мамлекет мекемелеринин санын жогорулатуу, салыктарды чоңойтуу, ишкерлерге аябай көп милдеттерди ийилүү деген ушундай мындай идеология болгон да. Ал деген социалисттердин идеологиясы, социал-демократтардын идеологиясы. Ошол жол менен алар деген бизнестин баарын ушинтип мамлекет кол астына ала башташкан. Анан перонизм кесепетимдик алып келди. Мамки кызмат ишкерликке айланып кетти. Ошол мам кызматты бизнесте эле сатса болот. Ушундай адамды баягы анын ачык, жакшы, айкын сапаттары үчүн бийликке койбой, же ишенимдүү адамды кое берет, акылы барбы жокпу карабай ошонусуна. Же болбосо баягы сатат кадимкидей ушул кызматка келип атат, анда акча бер, анан ошол акча менен болуп кет дегендей сыяктуу. Мыйзамдуу ишкерчиликти жасоо татаалданат да, ошо перонизм кесепети. Импорттун басымы жогорулайт.
банк карыздар, милдеттер асмандап кетет да. Банк кызматкерлер ошол бюджеттен урдай башташат да көп. Анан мафия жана кылмыштуу топтор мамлекеттик кызматка умтула башташат. Анан акырында мафиялык топтор, мисалы үчүн мафиялык кишилер кийин депутат болот, керек болсо баягы ар кандай мындай структураларга кирип кетет да. Анан мамлекеттик кылмыштуу топтордон айырмаламай калат да. Анан ошол кесепетинен албетте баягы коррупция күчөп, мамлекет жакшы өнүкпөй, анан акырындап баягы акылсыз адамдар бийликке келип алып, мисалы үчүн ошол песонун биз деген эмесин көтөрөбүз, кунун көтөрөбүз, ошон үчүн песанын биринчи баягы көлөмүн көтөрүп көрөлү деп туруп печатный станокто күйгүзүшөт жана ошол аябай көп акча чыгарышат. Ушинтип атып, мисалы үчүн акыркы президенттер ушул эле Аргентинада улуттук валютаны аябай түшүрүп салышты, кунун түшүрүп салышты. $1 бүгүн 200 ушундай песо алардын улуттук валютасын беришет да. Анан валовой продукт ИДПсы түшүп кетти да, Аргентинаныкы ошол 20-жылы түшө баштаган, анан 23-жылга чейин аябай аз болуп кетти. Инфляция 140% болуп кетти. Бул деген эмне? Бул деген элестеткиле, бүгүн мисалы үчүн бир бөлкө нан эгерде 30 сом болсо, эртең ал бөлкө нан 500-600 сом болуп кетти дейли да. Ошондой абалга келип калды. Анан Аргентинанын акчасынын куну жыгылганда, ошо мисалы үчүн ушул графиктен көрсөңөр болот да. Мисалы үчүн Орусиянын, Турцияныкы түшүп кетти мынча, Түркияныкы, Россияныкы, ЮАРдыкы мынча, Мексиканыкы, Аргентинаныкы эң ылдый түшүп кетти да. Мындай куну түшүп кетип, бир күнүн ичинде аргентиналыктар баары кедей болуп калды да. Ушундай нерсе болуп кетти. Анан ушуга аябай аргентиналыктар кусала болуп, эмне кылаарын билбей, анан акырындап перонисттерге ишенбей калышты. Мысалы Аргентинада бүгүнкү күнү Кыргызстанда элчилиги жок баса, айта кетсе. Ошол балким элчиликти түзүш керекпи? Анан негизи ошондо Хавьер Милей деген киши келди Аргентинага, эркиндик келет деген коалициясынан. Анан ошол Милейдин негизги баягы реформасын ушундай карасак, ошол министрлердин саны 18ден 9га чейин кыскартты. Ошондой эле алардын курамындагы кичи структураларды жойду, экономикалык мыйзамдарды анын ичинен тоо кен жана мунай секторлорун жөнгө салды, салык системасын жөнөкөйлөштүрдү, эмгек чөйрөсүндөгү өзгөрүүлөр, мисалы үчүн иш берүүлөр үчүн айып салуу системасын кыскартуу жана компенсацияларды жумуштук фондунан алмаштыруу. Мисалы үчүн ошол Аргентинада жөн эле адамды уволить эте албайсың да, начар иштесе. Компенсация сурайт жана мамлекет сот ага компенсацияны чечип берет да, анан отурасың анан ага төлөп акчаны. Ал же иштебейт, же акча табылбайт, анан болгон акчаны анан компенсациясына төлөйсүң да. Ошентип ишкерлер ал жерден иштей албай калышкан такыр. Анан ошол партиялык каржылоо, праймериске таасир эте турган реформаны өткөрдү. Ал деген баягы партияны мамлекет бюджетин каржылоого бөгөт койду да, мисалы үчүн. Ошол пенсия пособияларды кыскарта баштады. Анан бул Аргентинаны аябай жакшы мындай жолго сала турчу реформалар деп аталышат да. Эсилесеткиле, мисалы үчүн Кыргызстанда бизде карыз өсүп атат, мамлекеттик системадагы экономикалык маселелер чечилбей атат. Анан либертарианисттер бизде айтышат да, бизде ошол мамлекетти жөнгө салыш үчүн, гүлдөтүш үчүн, мисалы үчүн мамлекеттик кызматкерлердин санын кыскартыш керек, реформалар жасаш керек дешет да, либертария мисалы үчүн. Жеке медицина, мамлекеттик медицинадан жеке медицинага өтүш керек, мындай акысыз медицинадан акылуу медицинага. Анда врачтар жакшы иштей башташат. Анда медицина өнүгөт. Кымбат болот медицина, эми баягы ошол кээ бир уюмдар, кайрымдуулук уюмдар баягы акчасы жок кембагалдарга жардам берет. Ошол медицинага калгандар болсо төлөйт. Ошондо медиктердин зарплатасы өсөт, медиктер жакшы иштей башташат деген ишеним бар да. Жеке маданият уюмдары, жеке билим мекемелери, мисалы үчүн маданият министрлигин жооп салса, маданият жоюлуп кетпейт да, мындай айтканда. Билим мекемелерин эгерде мисалы үчүн жеке кылса, алардын сапаты кескин өсөт. Албетте мамлекет ага мындай идеологиялык катары, мамлекет катары кандайдыр бир рамкаларды салыш керек, кандайдыр үстөмдүк кылыш керек, бирок бүт билим берүү мекемелери көбүнчөсү 90% жеке болсо, анда алардын сапаты өсө баштайт да. Ошондо мугалимдер көбүрөөк акча ала баштайт. Билим берүү система кымбаттайт аябай, бирок ошону менен бирге мыктыраак болуп калат да, мындай. Жеке пенсиялык фондулары, бул деген адамдардын бир пенсиялык фонд болбойт, аяка акча тотулат, ар кандай пенсиялык фонддор болот. Бир нече пенсиялык фонд ар кандай ставкалар менен иштейт. Анан адам кааласа пенсиясын жыйнайт, кааласа жыйнабайт да. Дүйнө жүзү боюнча негизи пенсия
жок. Ошол Кыргызстанда эле СНГ өлкөлөрүндө эле бар да. Анан ошол таң калыштуу да, мисалы үчүн. Ошол пенсиялык система эле мисалы үчүн биздин өлкөдө ички карызды аябай көбөйтө берет жылдан жылга. МАМ кызматкерлеринин саны азыр 5000ге чейин кыскартса, мисалы үчүн азыр 19 000. Сотторду шайласа, мисалы үчүн арбитраждык сотторду мисалы үчүн шайлап келтирсе, алар ошол чечимдерди кылганда аябай көз карандысыз болсо, мэрлерди шайласа, салыктарды кыскартса, чийки зат бажы милдет пулунан бошотсо, мисалы үчүн ошо МАМ ишканаларды толук приватташтырып, анан мамлекеттик ишкана деген түшүнүктү жок кылса, мамлекет тарабынан бир гана коопсуздук, армия, салык жыйноо жана ошол улуттук долбоорлорду каржылоо жана ошо укукту бекем кароо, сактоо болсо эле жетишет деп ошол биздин Кыргызстандагы ошол либертарианттар айтар эле да. Милли Кыргызстан келсе ушундай реформаларды кылмак деген ой бар да. Бирок ошо азыр дүйнө жүзү боюнча мисалы үчүн миллийге каршы чыгышты. Миллийге аябай начар баягы жалаларды илип атышат, аларды урушуп атышат, аны урушуп атышат. Бул деген шоковый терапия кылып атат, Аргентинаны өлтүрөт экен, Аргентина талкаланат. Аргентинанын ичинде өзүндө аябай каршы чыгып атышат да, шок болуп атат. Элдер миллийдин чечимдерине каршы чыгып, баягы манифестация, митингдер тынбай атат азыр. Ушундай нерсе болуп жатат. Эми андан ары кандай болуп кетерин көрөбүз да. Бирок мындай элге жакшы отко айдаса боку качат болот да любой эле өлкөдө. Мисалы элге айтса, сен ушул жол менен татаал, ушул жол начар көрүнөт сага, бирок ушул жол менен гүлдөйсүң десе, жок, мага баягы эле пенсия керек, мамлекет өлсө өлсүн, кризис болсо боло берсин, менин жеке ошо кызыкчылыктарым сакталыш керек деген эл көбүнчө ушинтет да, баягы көп мамлекетте. Анан ошо эгерде дагы кызыктырса ушул тема жазгыла комментарийлерге. Силер кандай кылат элеңер? Милли киши келсе, либертариандык кишилер келсе колдойт белеңер, же болбосо жок, пенсиямды мурункудай алам, азыркы система жакшы, жок силер деген ошо миллиңерди койгула деп жазасыңарбы, критика жазасыңарбы? Ар кайсы оюңарды жазып берсеңер сонун болот да. Каналды колдош үчүн ушуга баса бериңиздер. Ушуну менен видеом аяктады. Анда эмки ошол видеолордон көрүшкөнчө, анан буюрса баягы дагы кызыктуу жаңы темаларды талкуулайбыз. Комментарийлериңерди жазгыла. Силер деген ушундай милийди Кыргызстандан көргүңөр келе, ушундай реформаларга кызыктарсыңарбы? Же реформалар өтө радикалдуу көрүнөт? Ошол боюнча оюңарды бөлүшкүлө.